Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC Box Football. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. KG Time промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алың. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн кыскача. Айсулуу Тыныбекова. Мен спорттук карьерам аяктаганга чейин саясатка аттанбайм жана аралашпайм. Улан Эгизбаевдин жубайы. Кыз балага оор күндө баш чөлөй турган жалгыз ийин бул ата-эненин ийини. Мени өз уулуңуздай көрүп кечириңиз дейт Саламат Садыкова тууралуу бурмаланган жаңылыкка ишенген колдонуучу. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен. Айсулуу Тыныбекова. Мен спорттук карьерам аяктаганга чейин саясатка аттанбайм жана аралашпайм. Урматтуу менин көрөрмандарым, учурда жашообуз өз нугуна түшүп бара жаткандай, мындан ары өлкөбүздө кыйын кырдаал болбошун Кудайдан тилейм. Көзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөнүп турат. Буга байланыштуу төмөндөгү өз ниетимди билдирип койгум келди. Мен спорттук карьерам аяктаганга чейин саясатка аттанбайм жана аралашпайм. Себеби саясат спортчунун алдына койгон максатына жетүүсүнө тоскоол болушу мүмкүн. Учурда 2021 жылы боло турган Олимпиада оюндарына өз машыгууларымды баштадым. Бул Олимпиадада чоң ийгилик жаратуум керек. Ал үчүн тынымсыз машыгып жатам. Менин убактым саясатка эмес, машыгууга араң жетүүдө. Мага Кыргызстандын желеген дүйнө жүзүнө желбиретүү өтө маанилүү. Жүрөгүмдө дайыма кыргызстандыктар жана көрөрмандарым. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерди терең урматтоо менен, Айсулуу Тыныбекова. Булак аргумент KG. Улан Эгизбаевдин жубайы. Кыз балага оор күндө баш чөлөй турган жалгыз ийин ата-эненин ийини. Маркум Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева жаңы посту менен бөлүштү. Кыз балага оор күндө баш чөлөй алчу жалгыз ийин бул ата-эненин ийини. Кээде буркан шаркан түшүп ыйлап келесиң, кээде көзүң жанып кубанып келесиң, кээде мелт калп түшүп айланаңдагы адилетсиздиктердин баарын ичке жутуп келесиң. Эч унчукпай ийинин тосуп берет. Жөлөнөсүң, дүйнөдө жок коопсуздукту сезесиң. Мен ушул ийиндерден башымды көтөрө албай жаткан күндөр болду. Сүйлөөгө да ал келбеген, баарынан көңүл калган. Бул ийиндердин дагы бир касиети. Сени жөн гана жөлөп койбой, ишеним жаратат, тургузат, мүдүрүлө кетсең таяйт, кубаттайт. Бүгүнкү жакшы абалымда ошол ийиндердин урматы үчүндүр. Мен бул ийиндердин түбөлүк болушун, оорубашын күндө тилейм. Ошондой эле өзүмда кичинекей башын жөлөп алган балама мыкты ийин болууну самайм. Булак аргумент KG. Ошто дарыга ууланган фармацевт кыз боюнча кылмыш иши козголду. Кечээ 11 август күнү дарыга ууланып каза болгон кыз боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Тавакалов билдирди. Анын айтымында аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эстине жазуу кодексинин 266-беренеси, башкача айтканда эң баштык беренеси менен катталган. Азыр иликтөө иштери жүрүп жатат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, деди Тавакалов. Турмуш басылмасы Ош шаарындагы дарыканалардын биринде иштеген кыз дарыга ууланып каза болгонун жазган. Ал Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына 11 август күнү саат 9:11 төшүп, ошол эле күнү саат 16:45 каза болгон. Дарыгерлердин алдын ала койгон диагнозу боюнча маркум дарыга ууланган. Ооруканага эс учун жоготкон абалда келген. Бейтаптын оорусунун таржымалы соттук медициналык экспертизада экен. Мен кабыл алуу бөлүмүндөгү журналга жазылган маалымат боюнча эле айтып жатам. Бул бейтап эмнетен улам комага түшүп калганы белгисиз, деген облустук оорукананын башчысынын орун басары Кадырбек Бөрбаев. Булак турмуш KG. Беш жылдан бери контейнерде жашаган фельдшердин кыялы. Медик менен маек. Бишкекке жакын жайгашкан Восток айылынын жалгыз фельдшери Толкун Рахматова 4 баласы менен абдан кыйналып турат. Жакында эле пневмониядан жолдошу каза болуп калган. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы учурда жашаарга үйү жок медиктин абалын сурап, аны менен чакан маек даярдаган. Восток айылында иштеп жатканыңызга канча болду? Бул айылга фельдшер болуп келгениме 13 жылдын жүзү болду. Жолдошум ооруганга чейин алда иштеп, жашоонун түйшүгү анча билимчү эмес. Ал кезде батирде турчубуз. Кийин күйөөмдүн бөйрөгү ооруп,
гемодиализге түшүп калды. Ошондон бери батирдин акчасын төлөй албай, менин тапканымды эч нерсеге жеткире албай калдык. Себеби жолдошумдун гемодиализине эле жумасына 18 000 сом кетип калчу. Менин айлыгым болгону 9 000 сом. Ооруканага гемодиализ үчүн 5 жыл каттадык. Анын 11 айын акча төлөп, андан кийин бюджетке киргенбиз. Ооруканага 2 күндө бир барчубуз. Ошону менен там салууга чогулткан каражатыбыздын баары дарыланууга кеткен. Контейнерге айыл өкмөт киргизди беле. Ооба, күйөөм ооруп калгандан кийин абалымды айтып айыл өкмөткө кайрылгам. Негизи башында жумушка кирип жатканда мурунку айыл өкмөт бул айылга фельдшер чыдабайт. 5 жыл иштесең сага жер тилкеси бөлүнөт деп айткан. 5 жылдан кийин бардым. Азыркы айыл өкмөт Алкан Солтонов азырынча жер жок экенин айтып, узатып коюп келе жатат. Жылына бара берип тажадым. Анан ФАПтын артына эле ушул контейнерди коюп беришкен. Эч кандай жылууланган эмес. Астына да эч нерсе төшөлбөй. Пайдубал курбай эле орнотуп коюшкан. Жайында ысык, кышында суук, алды сыз темир. Азыр күн ысыкта ичинде отура албайсың. Балдар менен эшикте көлөкөдө корголойм. Кышында суугуна чыдабайсың. Электр жарыгы өчүп калганда андан бетер азап. Ичинде меши жок. 5 жылдан бери ушундай шартта балдар менен күн көрүүдөмүн. Эми жолдошумда кайтыш болуп калды. Азыр абдан кыйын акыбалда турам. Арты кайрылуу болсун, пневмонияга кабылдыбы? Ооба, жолдошум 2 тараптуу пневмониядан улам көз жумду. Үйдөн дене табы түшпөй 40 градус болуп туруп алды. Ошол убакта мобилдик топту чакырып, ПЦР анализ тапшыртсам, алар жетишпей жатабыз. 3 күндөн кийин жыйынтыгы чыгат дешкен. Ошол убакта чынында эле ооругандар көп эле. Рентгенге тартырсам, оң тараптуу пневмония экени билинди. Атайын дарыгердин көрсөтмөсү менен дарыланып жаттык. Тамчылатма укол алса да дене табы түшпөй койгондо Чүй облустук ооруканасындагы дарыгерлерге кайрылып, алар канттын ооруканасынын эптеп бир орун таап беришкен. Бирок 2 күндөн кийин эле комага түшүп, андан кийин каза болуп калды. Өзүнүн өнөкөт оорусунан улам вирусту көтөрө алган жок окшойт. Негизи сизге жер тилкеси берилиши керек бекен. Күйөөм 1-чи топтогу майып болчу. 4 бала менен көп балалуу үй бүлөгө киребиз. Бул жерде иштегениме 10 жылдан ашты. Медиктердин жыйналыштарына барып калганда, башка аймактын ФАПтарында иштеген кесиптештерим жер тилкеси берилгенин айтып калышат. Мыйзам боюнча берилиши керек экен. Акыркы жолу айыл өкмөткө барганымда Солтонов мен сага келбе дебедим беле. Азыр мораторий коюлган деп каттуу айткандан бери көңүлүм калып, баргымда келбей калды. Аябай ызаланып калдым. Айылдаштарымда жергиликтүү бийликке бар, сага жер бериш керек дешет. Эмне кыларымды билбей жүрөм. Каралаша турган туугандар барбы? Жолдошумду гемодиализге ташуу кыйын болгондо насыя алып, ага машина алганбыз. Ага айына 10 000 сом кредит түгүм. Мурда күйөөмдүн 7 000 сом пенсиясынын үстүнө менин айлыгымдан акча кошуп төлөп кутулчубуз. Эми ошол акчада менин мойнумда калды. Кайнатамдарда музоолуу уюбуз бар эле. Күзүндө жыл сайын 50 түк чөбүн алып берип, бир туутун алар, кийинкисин биз алчубуз. Ал уйду алып бергенибизге 10 жыл болгон. Жолдошум каза болгондон кийин насыяларды жаап салайын деген максатта күйөө баласы менен сүйлөшүп сатканы жатсам, короодогу уйду уурдап кетти деп милицияга арыз жазып коюшуптур. Аны менен да бир жума милицияда сүйрөлүп жүрдүм. Кредиттен кутулуп, балдарымды тынчыраак багайын деп жакшы эле түшүндүргөм. Жолдошумдун тажиясына кеткен чыгымын эсептеп жатышканын уктум. Бул иш соткода өткөнү турат. Балдарыңыздын жашы канчада? Улуу кызым 14-тө, экинчи балам 9-да, кичүү балдарым али кичинекей, мектепке бара элек. Кызым болсо, апам мен классташтарымдан уялам, үйгө алып келгим келбейт деп айтат. Алардын үйлөрүнө барганда ойлонот окшойт. Айыл өкмөттөн 2 соток жер берсе да ыраазы элем. Жергиликтүү бийлик медиктерге кызматтык үй куруп берүү жагын карап жатканын айтыптыр. Бирок ал деле убактылууда. Эртең мени кандай күн күтүп турат ким билет. Бир нерсе болсо, ал үйдү алып коюшат. Мен кичине болсо да өз үйүмдө ишенимдүү жашагым келет. Тилегеним эле балдарым менен кепеда болсо жылуу жумшак өз үйүмдө жашасам дейм. Эми суук түшсө кайрадан темирдин ичинде үшүп тоңуп жашоого туура келет. Жогору жактагылардан мага жер тилкесин бөлүп берүүгө жардам кылуусун сурайт элем. Булак, Спутник KG.